Кабыр бар го, мындай bir saat сабак өтпөйт ал. Сүйлөбөй туруп насаат айта турган жер да. Унчукпай туруп насаат айтып таасирин бере турган жер кабыр. Жөнөкөйүбүз ошон үчүн барып туруш керек. Барып салам айтып туруш керек. Барып дуа кылып туруш керек. Сабак алып туруш керек. Өлүккө да пайда, сага да пайда. Өлүккө да пайда, сага да пайда. Өзгөчө 4-күндөрү, жума күндөрү. Мына жердеги алхамдулилла биздин Ханафи мазхаб боюнча, Ахли сүннет вал жамаат акыйдасында бардык жакшы амалда сообу жетет. Дуа болсун, ажылык болсун, курбандык чалуу болсун, зикир болсун, намаз болсун, орозо болсун. Кандай гана өлүктүн атынан бир кайрымдуулук кылсаңыз, анын сообун ошо өлүккө багыштасаңыз, бул жетет бардыгы, өлүк пайда алат. Çünkü өлүктөр пайда алат. Мынакей Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytat: "Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna Rabbana ighfir lana ve li ihwanina ellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu Rabbana inneke raufur rahim." Vellezine ca'u min ba'dihim, keyin gelgenler. Alar aytышат: "O Rabbimiz, bizdin günahlarımızı keçir. Jana bizden murda iman menen ötkön bir tugandarыбыздын күнөөлөрүн keçir. Jana bizdin жүрөктөрүбүзгө, имандуу адамдарга, ya Allah, жек көрүүнү салба. Жамандык каалоону салба. O биздин Rabbimiz. Албетте сен Рауфур Рахим, кечиримдүүсүн. Жараткан Allah боорукер, Рахим, райымдуу зат Алла Таала. Мына ушул жерде Алла Таала мактап атат. Кимдерди мактап атат дебейсизби? Мурда өткөн мусулмандарга Алла Тааладан кечирим сурагандарды Алла мактап атат. Биз өткөндөргө эгерде "Ya Allah, ушу иман менен өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечир" десеңиз, Алла сизди Куранда мактап атат. Иман менен өлгөндөргө эмне кылыш керек экени? Дуа кылыш керек экен. Жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн хадистерде келет. Кимде ким Allahumma gfirli ve lil mu'minin vel mu'minat. Ya Allah, menin günahımı geçir. Jana momun erkeklerden, imandуу erkeklerden günahlarını geçir. İmandуу ayallardan günahlarını geçir dep kılsanız, dünyada ugup turuңуз. Kança musulman erkek ayal olsa, oşon sanınçal soğup жазылат деген да. Мына 2 миллиардка жакын musulman бар. 2 миллиард соопtu siz alasız. Allahumma gfirli ve lil mu'minin vel mu'minat dep koygonуңуз үчүн. Мына өлүктөргө дуа кылгандар, Allah Kur'an'da öz айтып атат. İman менен өткөндөргө дуа кылышат дейт. İman менен өткөндөр кийинки мурунку муунга дуа кылышат. İman менен өтүп кеттиби, биз ошолорго дуа кылабыз. Не деп? Ya Allah, кечир деп. Биздин күнөөлөрүбүздү да кечир. İman менен өткөндөрдүн да күнөөлөрүн кечир деп. Günöөнүн кечирилүүсү адам баласынын бу дүйнөдө бактысы. Дүйнөнүн бактысы күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Ахиреттин бактысы дозоктон кутулуп бейишке киргизилүүсү. Мына